АКШнын мурдагы президенти, саясий ишмер Джон Кеннеди өткөн кылымда каармандык өрнөктөрү аталышындагы китеп жазып коомчулукка тартуулаган. Китеп азыркы мезгилге чейин популярдуулугун жогото элек. Китепте АКШнын өнүгүшүнө салым кошкон автордун саясий өнөктөштөрү тууралуу баяндалат. Аталган китеп англис тилинен кыргыз тилине которулуп, бүгүн бет ачаары болду. Аны белгилүү тарыхчы жана журналист Тынчтыкбек Чоротегин которгон. Албетте, бул китепти которгондо биринчиден терминдердин эквиваленттерин, маанилештерин караш керек болду дагы. Анан чынын айтайын, орусчадан кыргызчага да которуп жүрөбүз да, ошого караганда англисчеден кыргызчага которгондо, түздө-түз которгондо жеңил болот да. Себеби англисчеден орусчага которгондо кээде ушундай жасалма конструкциялар талап кылынып калат да. Биздин тилибизде эмнегедир өтө жатык кетет экен. Түгүл өзгөчө жеңил болду деп ойлойм да. Тынчтыкбек Чоротегин автордун окурманга жеткиргиси келген оюн так жана анык жеткиргенге аракет кылганын айтат. Ал буга чейин дүйнө адабиятында таанымал жазуучулардын китептерин кыргызчага которуп келгендиктен, ал үчүн Джон Кеннединин мурасын которуу учурунда кыйынчылык болгон эмес. Биздин тилибиз баардык ыкмага даяр экенин дагы көрсөткүм келди да. Менимче кыйынчылык болбой койгон жок. Бирок буга чейин мен Махатма Гандинин китебин англисчеден кыргызчага которгон, анан Макнейлдин дүйнө тарыхы боюнча китебин 3 киши чогуу которгонбуз. Бир бөлүгүн мен, бир бөлүгүн Арслан Капай уулу, жазуучу, тарыхчы, бир бөлүгүн түрколог Талабек Абдиев. Демек, буга чейин бизде англисчеден которуу тажрыйбасы бар болчу да, тажрыйбабыз. 20 кылымдын эң көрүнүктүү саясатчыларынын бири, АКШнын 35 президенти Джон Кеннединин каармандык өрнөктөрү аталышындагы китеби 1955 жылы жарык көрүп, 50 жолу кайрадан басылып чыккан. Саясий серепчи Алмаз Акматалиевдин пикиринде, учурда кыргыз коомчулугуна ушундай реалдуу жашоодон алынган, элдик окуялар коштолгон китептер керек. Эта книга примечательна чем? Мы вообще привыкли относиться... Бул китеп эмнеси менен өзүнө тартып турат. Биз негизи Кеннеди жана башка президенттерге чоң масштабтагы адам жана саясатчы катары кабылдап көнүп калганбыз. Негизи эле Кеннеди жана анын үй бүлөсү АКШнын калыптануусуна чоң салым кошкон. Биз бул китептен көп нерсе үйрөнөлү десек, а Кеннеди болсо мында өзүнүн устаттары тууралуу жазган. Бул абдан пайдалуу жана кызыктуу китеп. Мен бул китепти кыргыз коомчулдугуна пайда гана алып келет деген ойдомун. Китеп Роза Отунбаеванын Демилгеси фонду тарабынан Кыргызстандагы АКШнын элчилигинин китептерди которуу программасынын алкагында басып чыгарылды. Талайгүл Ырматова, Бакыт Кошалиев, Адилет Марсбеков, 5 канал.